Быйылкы шайлоо өнөктүгү бир катар өзгөрүүлөр менен өткөнү турат. Вице-премьер-министр Акрам Мадымаровдун айтуусунда добуш берүү мурдагы ыкма менен эле жүрөт. Бирок дүйнөнүн кучагын алган пандемияны эске алып, санитардык нормалар катуу көзөмөлдөлөт. Азыркы учурда республикалык штаб тарабынан саламаттык сактоо министрлигине жана борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү милдеттерди коюп, мына атайын биздин жарандарыбыздын, шайлоочулардын ден соолугуну сактоо максатында мына пандемия шартында дагы бир кандайдыр бир мындайча айтканда ооруну жуктурбоо үчүн атайын алгоритм түзүлүп, учурда Дубанда бардык аймактардагы шайлоо бөлүмдөрү ачылып, элдин тизмесин тактоо иши жүрүп жатат. Адистер айткандай, өткөн шайлоого салыштырмалуу быйыл элдин активдүүлүгү жогору. Азыртадан эле өз тизмесин билип кеткен жарандардын саны көп. Тизмеден келип тактап атышат шайлоочулар. Тизмеде чыкпай калса форма 2 деген толтуруп беребиз. Чыкпай калса форма 1 толтурабыз, форма 2 толтурабыз. Пока азыр азырынча кайрылуулар боло элек. Нарын району боюнча 34 шайлоо участкасы эшигин ачты. Ар бир кызматкер окуудан өтүп, шарттары туурасында толук түшүндүрүлгөн. Айылдардагы бөлүктөргө жабдыктар жеткирилип, интернет байланышы да күчтөндүрүлдү. Азыркы учурда ошол айылдарда бардык жерлерде ошо кулактандыруулар илинип, өзүңүздөрдү шайлоочулардын тизмесинен тактагыла деген маалымат иштери жүргүзүлүп атат. Эгерде шайлоо жүрүп жаткан маалда жарандардын тизмеси чыкпай турган болсо, анда ал адам добуш бере албайт. Андыктан ар бир жаран өзүнүн тизмесин тактап, жок болсо добуш берүүгө 15 календардык күн калганга чейин арыз менен киргизүүсү керектигин борбордук шайлоо комиссиясы эскертет. Алишер Аскарбеков, Бексултан Мамбетов, Ала Тоо 24, Нарын облусу.